Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал тараптар бир нече чечимдерди кабыл алышты. Бүгүн 25 июлга карата Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан маалымдашты. Маалымдалгандай, кечээ 24 июлда Баткендеги дача жергесинде эки тараптын жарандарынын ортосундагы чыр-чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында чек ара өкүлдөрүнүн жана күч түзүмүнүн жетекчилери жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынган. Укук коргоо органдары тарабынан коюлган көзөмөл өткөрүү пункттарын алып салуу, чек ара аймактарында чыр-чатактарды болтурбоо боюнча чараларды көрүү, милиция менен Ак Сай Кыргызстан, Кожой Алуу айылы Тажикстан каттамы боюнча биргелешкен күзөттөрдү жүргүзүү, окуя боюнча иликтөө жүргүзүү, ага тиешеси бар адамдарды аныктоо жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу. Ошондой эле тажик тарап кыргызстандык милиционерлердин унасына келтирилген зыяндын ордун толтуруп берүүгө даяр экендигин билдирген. Учурда Баткен жана Согди облустарынын күч түзүмүнүн жетекчилери Кызыл Бел өткөрүү бекетинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Эске салсак, кечээ 24 июлда Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде чек арага жакын аймактардын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккандыгы маалымдалган. Кыргызстандын эки жараны Ак Сай айылынын тургундары жеке автоунаада Ак Сай Көк Таш жолунда бара жатышкан. Ушул эле убакта ушул жол менен Тажикстандын жарандарына таандык 8 автоунаадан турган колонна Барух Тажикстан анклавынан Кожой Алуу айылына бараткан. Тажикстандын жарандары өзүнүн унаалары менен Кыргызстандын жарандарынын автоунаасынын жолун кесишкен. Мунун кесепетинен дача жергесинде жогорудагы аталган Кыргызстандын жарандары менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда мушташ чыккан. Булак суперкежи. Чолпон Атада скутер 3 адамды сүзүп кетип, экөө каза болду. Чолпон Ата шаарындагы көлдө скутер айдаган адам 3 адамды сүзүп кетти. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ 24 июлда болгон. Анда көлдө скутер айдап жүргөн адам бир бала жана 2 кызды сүзүп кеткен. Алган жаракатынан улам ооруканадан бир кыз менен бир бала каза болду. Экинчи кыз хирургия бөлүмүндө. Абалы туруктуу. Булак суперкежи. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин өлкөдө жыныс алмаштырууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Документ укуктук маалыматтар расмий порталында жарыяланды. Документке ылайык, Россияда трансгендердик өткөл мезгилдин алкагында операция жана гормоналдык терапияга тыюу салынат. Балдардын жыныстык түзүлүшүнүн тубаса физиологиялык мүчүлүштүгүн дарылоого гана уруксат берилет. Мыйзам гендердик маркерди алмаштырууга тыюу салат. Бул чет өлкөлөрдө да операция жасатууга болбойт дегенди билдирет. Мыйзам күчүнө киргенден баштап трансгендерлерге бала асырап алууга тыюу салынат. Түгөйлөрдүн бири жынысын алмаштырса, никеси жокко чыгат. Мыйзам жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Белгилей кетсек, Россияда былтыр декабрдан бери гомосексуалдуулук, бисексуалдуулук жана трансгендерлик тууралуу позитивдүү маалыматтарды бөлүшүүгө тыюу салынган. Бул үчүн 400 000 рубль көлөмүндөгү айып пул каралган. Булак Назар Ньюс Кейджи. Кремль Украинанын дрондору менен чабуул боюнча комментарий берди. Украина Россиянын аймактарына учкот созуучу аппараттар менен кол салууга аракет кылып келет. Бирок биздин коопсуздукту камсыздоочу кызматтарда дайыма даярдыкта турушат. Бул тууралуу РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Маалыматка ылайык, Песковго чабуулдар болуп жатканына байланыштуу мамлекет башчысы тарабынан кошумча тапшырмалар берилиши керекпи деген суроо узатылды. Кереги жок. Анткени биздин аймактардын коопсуздугун камсыздоо менен алектенген адамдар дайым даярдыкта турушат жана чараларды көрүшөт. Соңку күндөрү дрондордун жардамы менен чабуул жасоо аракеттери көбөйүүдө. Буга байланыштуу атайын кызматтар күнү түнү тыным албай иштеп жатышат дейт ал. Эске салсак, бүгүн 25 июлда эртең менен Украинанын пилотсуз аппараттарынын чабуул жасоо аракетине бөгөт коюлган. Булак Назар Ньюс Кейджи. Мурдагы экология министри Динара Кутманова кармалды.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурдагы жетекчиси Динара Кутманова кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тергөөнүн жүрүшүндө чогултулган далилдердин, анын ичинде коррупциялык схемалардын, башка катышуучуларынын көрсөтмөлөрүнүн негизинде, ошондой эле экс-министрдин жана башка айыпталуучулардын катышуусунда беттештирүүнүн жыйынтыгында төмөнкүлөр аныкталды. Кутманова жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри кызматында ага берилген бардык ыйгарым укуктарга ээ болуу менен ага жогорку бийлик өкүлдөрү тарабынан берилген ишенимге карабастан өзүнүн жеке амбициясы үчүн жана жеке кызыкчылыгын көздөп, мамлекеттик акчаны мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык тармакты уюштурган. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерге кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, жакын чөйрөсүн, үй кызматкери, уулунун досу тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган. Эскерте кетсек, 3 жылдын ичинде каржылоонун жалпы суммасы бул жыл менен 969 миллион 568 миң сомду түзүп, анын 180 миллиону жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин муктаждыктары үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789 миллион 568 миң сом берилген. Ошондой эле каржылоо үчүн долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө Кутманова тарабынан комиссиянын жыйналышын алардын катышуусуз формалдуу өткөрүү үчүн кысым көрсөтүү фактысы тастыкталды. Жалпысынан бул кылмыш иштин алкагында 9 адам айыпталуучу катары тартылып, Кутманованын уулу учурда эл аралык издөөдө жана аны Туркиядан депортациялоо чаралары көрүлүүдө. Кутманова кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи.